Кыргызстан Орусиядан аскердик техникаларды, тик учактарды жана дрондорду сатып алат. 29 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Рособоронэкспорт акционердик коомунун жетекчиси Александр Михеев менен жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүнү талкуулашты. Ошентип тараптар Кыргыз тараптын Рособоронэкспорттон Ми-17В 5 тик учагын сатып алуу, Ми-8 МТВ тик учактарын капиталдык оңдоодон өткөрүү, аларга тетиктерди жеткирүү жана агрегаттарды оңдоо боюнча макулдашышты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасынын МУКК чек ара кызматынын муктаждыктары үчүн Орлан-10 учуучу аппараттарынын көп функционалдуу комплекстерин Кыргызстан тарабынан сатып алуу боюнча келишимге кол коюшту. Бул техниканы Кыргызстан республикалык бюджеттен сатып алат. Кыргыз президенти Улуу Британияга барат. Президент Садыр Жапаров 1-2 ноябрда Глазго шаарына Улуу Британия королдугу жана Түндүк Ирландия иш сапары менен барат деп билдирди басма сөз кызматы. Анын алкагында буунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясына катышып жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Мындан сырткары саммит аянтчасында мамлекет башчысы чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрөт. Буунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясынын 26 сессиясы 2021 жылдын 31 октябрынан 12 ноябрга чейин Глазгодогу Шотландиялык конгресс борбордо өтөт. Аны Улуу Британия Италия менен биргеликте уюштуруп жатат. Тараптардын конференциясы Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Алкактык конвенциясынын ишке ашуусуна обзор жана мониторинг жасоого, чечимдерди кабыл алууга жооптуу орган. Ал тараптар деп аталган Алкактык конвенцияга кошулушкан 197 өлкө жана территорияны бириктирет. Тараптардын конференциясы жыл сайын чогулат. 21 конференция 2015 жылдын декабрында Парижде, Францияда өтүп, анда биринчи эл аралык климаттык келишим жетишилген. Канат Исаев шайлоого катышуудан баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округтан талапкерлигин көрсөткөн 6 талапкерлерди шайлоодон четтетти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Маалым болгондой, аталган талапкерлер өз арыздарынын негизинде шайлоодон четтетилди. Алар Исаев Канатбек, Кыдыралиев Бакыт, Кылдыбаев Жаманкул, Каримбеков Абдисаид, Алыбаев Айбек жана Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева.